Ассаламу алейкум, менин 16 жаштагы иним өзүн асып алып каза болду, жүрөгүм ооруп жатат. Жаш балага күнөөсү кечирелеби жана өзүн өзү өлтүрүү да Алла Тааланын буйругубу? Алла Тааланын буйругу десек, ал күнөө болбой калбайбы? Инсан ошол нерсени каалайт, адам катуу каалаганда Алла Таала жаратып берет. Мындайча айтканда, тандоо пендеден болот. Тандоо пендеден бирөө мисалы жолго чыгып, унаанын ылдамдыктан жогору коюп, ошол нерсени ал тандап атат. Ал билет, ошол ылдамдык катуу болсо биздин жолдор көтөрө албайт, ошон үчүн чектөө коюлган. Таштан чекип башка болсо ал өзүнүн да өмүрүн, башка бирөөнүн өмүрүн дагы мындай бир өмүрү менен ойноп атат деген сөз. Ошондой маселе. Алла Таала ошол нерсени мындай эметкен деп айтылынбайт да. Алла Таала ошол нерсени азыр кечиресиздер, жана суроого келейинчи. Алла Таала ошондой каалады деп айтылынбайт. Алла Таала ошол нерсени милдет кылып буйрду дебейт. Пенде ошол нерсени тандады, тандоосуна ылайык Алла Таала жаратып берди деген сөз. Алла Таала ошого ылайык жаратып берди деген сөз. Hem көбүрөөк соопторду кылып, көбүрөөк соопторду жөнөткөнгө аракет кылыңыздар. Мен жанагы азыр суроону таап алайынчы, кечиресиздер. 16 жаштагы деп атпайсызбы, эми ал балагатка жетип эле калыптыр. Көбүрөөк соопторду жөнөтүңүздөр. Кудай Таалам кечирген болсун. Эми акыйда илими боюнча бул өтө чоң оор күнөө, этиятташ керек болот. Кадамга барбаш керек, жазасы оор болот, азабы дагы оор болот. Эми иманын башпаания кылып Кудай Таалам кечирсин деп соопторду жөнөтүңүздөр. Мындан кийин ошонун алдын алыш керек болот, ата-энелер. Алдын алыш керек болот.